Ички иштер министрлигине жаңы жетекчилер дайындалды. Айзаданын өлүмүнө байланыштуу кызматынан бошотулган ички иштер тармагындагы бир катар жетекчилердин ордуна жаңылары дайындалды. Министр Улан Ниязбековдун буйругуна ылайык Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу жетектөөгө Азамат Ногойбаев дайындалды. Анын убактылуу орун басары Тилек Туюкбаев болду. Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын башчылыгына Кыргыйбек Курманалиев, Мелис Ниязалиев 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басарлыгына Улан Орозалиев, Руслан Бердибаев жана Шералиев дайындалды. Ички иштер министри Улан Ниязбековдун 9 апрелдеги буйругуна ылайык өзүнө жүктөлгөн кызматтык милдеттерди так аткарбагандыгы үчүн 10 жетекчи кызматтан бошотулган. Алардын ичинде Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Бакыт Матбусаев, анын коомдук коопсуздук боюнча орун басары Эрлан Атантаев, Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын башчысы Нурлан Утемисов бар. Булардан тышкары министрдин буйругу менен 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Акылбек Казакеев, орун басарлары Искен Базаркулов, Кубан Суранчиев, Айбек Озубеков, тергөөчүлөр жана нөөмөтчү кызматкерлер иштен алынган. Кызматтан бошотулгандардын катарында Чүй областтык ички иштер башкармалыгынын 2 нөөмөтчү кызматкери да бар. Ички иштер министринин алдындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн жана Чүй областтык ички иштер башкармалыгынын бир нече кызматкерлерине кызматка толук эмес ылайыктыгы жөнүндө эскертүү катуу сөгүш берилди. Жалпысынан кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен ички иштер органдарындагы 44 кызматкер жазага тартылды. Коомчулук буга чейин ички иштер министри Улан Ниязбековду да кызматтан кетирүү талабы менен митингге чыгышкан. Министр жогорку кеңешке барганда бул үрөй учурган трагедияда жоопкерчилигин сезерин айткан. 208 кишиге жугуп 3 адам каза болду. COVID-19 боюнча бүгүнкү жаңы статистика. Кыргызстанда бир сутка ичинде COVID-19 илдетине кабылгандардын саны 208ге жетти. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Оорулар аныкталган аймактар: Бишкек 128, Чүй обласы 66, Ысык көл обласы 8, Ош обласы 2, Нарын обласы 2, Баткен обласы 1, Ош шаары 1. Талас жана Жалал Абад областарында илдетке кабылгандардын жаңы учуру катталган эмес. Акыркы сутка ичинде 3 адам оорудан көз жумду. Анын 2-өө Бишкек шаарынан, 3-үчүсү Чүй обласынан. Пандемия башталгандан бери өлкөдө каза болгон жарандардын саны 1519га жетти. Ош, Талас, Жалал Абад жана Баткен областарында сутка ичинде сакайып чыккандар катталган жок. Расмий маалымат боюнча 2020 жылдын март айынан бери өлкөдө 85824 адам коронавирус инфекциясы менен ооруган. Соңку суткада 5563 ПЦР иликтөө жүргүзүлгөн, 833 бейтап стационардык, ал эми 880 киши амбулатордук түрдө дарыланууда. Саясий ботко. Жанар Акаев эми Атамбаевка оодуба. Жанар Акаев жаш эле туруп 30 жылдан бери элди алдап келаткандардан деги эле кем калышпай калды. Алдыга өтсө өтөр, артта калбайт. Эгер таржымалын карасаңыз, ала дегенде Азаттыкта иштеп, анан Текебаевдин пикирдеши болуп жүргөн. Кийин Атамбаев бийликке келгенде ал дароо Текебаевдин каршысында турган, Атамбаев тарапка ооп, президенттин пресс катчысы болуп алган. Ошону менен эле токтоп калбады. Парламенттик шайлоого келип, СДПКнын курамында шайлоого аттанган. Атамбаев аны өзүнүн жолун жолдоосу катары көтөрмөлөп, акчасы же башкасы жок Жанарды парламентке алып келген. Бирок Атамбаевдин президенттик мөөнөтү бүтөрдө Жанар Акаев айнып, агасын айта баштаган. Анан Жээнбековдордун бийлиги учурунда кайра Текебаевке ооп, аны менен шайлоого баруу, партияны алдыга жылдыруу келишимин түзөт. Текебаевдин партиясынын негизги таянычы жол башчыларынын бири болуп калат. Бирок парламенттик ыплас шайлоодон кийин эл толкуп бийлик алмашып кетти. Жанар дароо жаңы бийликтерге каршы чыга баштады. Себеби жаңы бийликтер Жанардын кызыкчылыгына дал келбейт эле. Ал парламентке кире албай саясий чоң фигура боло албай калмак.
Ошондой эле болду. Анан Текебаевдин тарабына ооп дароо конституциялык реформага каршы чыга баштады. Бирок анын каршы чыгышы шууна эшпей, эл аны колдобой аргасыз кетти. Кантип да болсо бийликти жаман көрсөтүү максатында эмне кылаарын билбей, акыры Момбеков деген тил безери менен Атамбаев жакка ооду. Кантип да болсо бийликтерге каршылык кылуу керек да. Ал эми Атамбаевди күчтөрдү колдонгусу келди. Тиякта Текебаев менен бул жактан Атамбаев менен сүйлөшүп, бирдиктүү бир фронт түзүп, каршылыкты күчөтүү максаты менен аракет кылууда. Бир гана суроо туулат: Жанарга ким ишенет? Улам бир жээктен экинчи жээкке сүзө берген, бир көрсөң Текебаев жакта, бир көрсөң Атамбаев жакта, бир көрсөң Жээнбеков Райым жакта, бир көрсөң жаңы партия түзүп либерал демократиялык жакта жүрөт. Бир жолу да Райымды сындаган эмес, убактылуу өкмөттү сындаган эмес, бирок аларга каршыларды сындай берет. Саясий салмак аз, ар жактан да бер жактан да колдоосу аз, каражаты жок, тилинен жана ойт берме мүнөзүнөн башка тапканы жок бул Жанар. Эми дагы эмне кылар экен? Кыргызстанга кымындай кызматын көрбөдүк, өзүн пиарлоо менен гана элек. Эмки анын аракеттеринен, шимшүүлөрүнөн эмне чыгаар экен? Дагы эмнени баштап элдин башы менен айландырар экен? Жанардын кийинки аракеттерин байкайлычы деп жазат Facebook баракчага саясий ботко деп ачып алган аккаунт. Шамурза Бөрүкулов: кара яшикти ачпагыла дегидей, сен мырка кимсиң? Сен биз президенттеп эч качан кабыл алган эмеспиз. Демек экс-президент да боло албайсың. Арам алышты бир жеген ийиниң. Атамбаев берген экс макамы менен дээрлик 10 жылдан бери алып жаткан пенсияң арам. Сени аял катары да эсептебейбиз, себеби көп адамдын канын төккөнсүң. Аял киши боорукерликтен, мээримдүүлүктөн, ааруулуктун символу болот. Элдин канын төгүп жүргөн сенде кайдан жүрүп бул касиеттер болсун? Сен кыргыз элине дайыма азап алып келген, баскан изиңе чөп чыкпаган бүлүндүргүчсүң. Сен Атамбаев экөөң 10 жылдан бери Кыргызстандын ичине түндүк түштүк деген жараканы пайда кылып, элди эки лагерге ачык бөлүп койдуңар. Кыргызстандын карызын асманга көтөрдүңөр. Кыргыз элин ичине батыштын ыплас идеологиясын киргизип, улуттун баалуулуктарын быт-чытын чыгардыңар. Миңдеген адамдардын бейкүнөө өлүмү, 10 миңдеген майыптардын талкаланган тагдыры силердин убактылуу өкмөттүн жаналгыштарынын мойнунда илинип турат. Өлкөнүн экономикасын талкалап, казынаны кургатып, кыргыз элине шеке мингизип койдуңар. 2010 жылга чейин эл катары орточо жашаган 14 куу тумшуктар азыркы күндө баарыңар эң бай адамдарга айландыңар. 2010 жылга чейин сырттагы мигранттардын саны 350-400 миңдей болсо, силер миллиондон ашырып салдыңар. Дал ошолордун ырыскысын уурдап байыдыңар. Сыртта жүрүп талкаланган өмүрлөрдүн убалы да силердин уятыңарда калат. Уят дегендин өзү силерде жок болсо да. Мына ушул мен санап өткөн кылмыштардын баары ошол сен ачпагыла деп кайпаластап жаткан кара яшиктин ичинде бар. Садыр Жапаров Камчы Ташиевке түштүк коогалагын иликте деп буйрук бергенден бери сенин уйкуң качып, эмне кылар айлаңды таппай, барбаган, эшигин какпаган студияңда калбады. Бардык жерде кара яшик ачылбасын деп какшайсың. Айыбың жок болсо анда эмне үчүн эле көчүгүнө тукуму келип кукулуктаган тоок баштанып тынчым кетип жатат? Көз алдыңа түрмөнүн решеткалары, үкүнүн көзүндөй айнеги бар тар камера элестеп, жашоо ширин сезилип кетип жатабы? Кара яшик ачылат, ичиндеги бардык былыктарыңарды чуап чыгабыз. Сен айткан эл аралык эксперттериңерди урдук. Кыргыз эли топтолуп, кыргызча эле эксперт кылабыз. Так что кылган иштериңерди жакшылап ойлоп, жооп берер күнүңдү күтүп жата бер. Бөрүкулов Шамурза 2021 жыл. Бычакталып каза болду. Кудайберген базарындагы мушташ видеого түшүп калган. Кудайберген унаа базарында иштегендердин арасында мушташ чыгып бир адам каза болду. Алардын мушташкан учуру видеого түшүп калган. Окуя 3 апрелде саат 15:30 Артур Богдановду базардан бычактап өлтүрүшкөн. Алган жаракатынан улам ал ошол жерден көз жумган. Артур ушул базарда иштеген, ошол күнү ага 3 досу келген. Алар менен башка сатуучулардын ортосунда мушташ орун алган. Менин иним менен алардын досторунун ортосунда чыр чыккан, деди маркумдун эжеси Богданова. Окуя болгон жерге милиция дароо жетип барган. Мушташтын 2 катышуучусу кармалды. Бирок Артурга бычак сайган Николай кармалган эмес. Мушташка катышкан экөө бошотулду. Алар бул иште күбө катары катышканын айтышты, бирок Николай ушул кезге чейин кармала элек, деди ал. Богданова алгач милиция арызды кабыл алгысы келбегенин, бирок аягында кабыл алгандыгын кошумчалады. Жабыркаган тараптын айрым маалыматтары боюнча шектүү Кыргызстандан чыгып кеткен. Артур 32 жашта эле, анын артында кичинекей баласы жана кош бойлуу аялы калды.